Урматтуу ата-энелер, сиздерди куттуктайбыз. Сиздер наристелүү болдуңуздар. Мен Жайлообаева Айгүл Алмамбетовна, педиатр дарыгеримин. Эне сүтү наристе үчүн өтө баалуу азык. Анын курамында наристеге керектүү бардык заттар бар. Ал заттар баланын организми аркылуу жеңил сиңирилет. Ал заттарга төмөнкүлөр кирет. Баланын иммунитетин камсыздоочу белоктор, баланын баш мээсинин жана көз торчосунун өрчүшүнө таасирин тийгизген май кислоталары, сүт аралашмаларына караганда жакшы сиңириле турган витаминдер, ичегинин пайдалуу микрофлорасынын өсүшүнө түрткү берүүчү бифидум фактор. Бүгүн сиздер менен эмчек эмизүү тажрыйбасындагы көп кездешүүчү каталарды жана жаш ата-энелер башынан өткөрүп жаткан кыйынчылыктар жөнүндө маселелерди талкуулайбыз. Эмчек эмизүү тажрыйбасындагы каталар. 6 айга чейинки курактагы 71% бала гана эмчек эмизүү менен багылууда. Ал эми 9 айдан 11 айга чейинки балдардын 15% эмчек сүтү менен багылып жаткандыгы тынчсызданууну пайда кылат. 6-9 айлык курактагы балдарды упчу менен бөтөлкөнү пайдалануу аркылуу кошумча тамактандыруу тажрыйбасы сакталып келе жатат. Жаш ата-энелер бет келишкен кыйынчылыктар, эмчек сүтүнүн жетишсиздиги, эмчек эмизүү менен байланышкан кыйынчылыктар, үрттүн ичин карай тартылып туруусу, сүт бездеринин катууланышы, энелердин балдарын чоң апа, чоң аталарынын камкордугуна калтыруу менен миграцияда жүрүшү, жумушка чыгуунун зарылдыгы, энелердин иш менен эмчек эмизүүнүн кантип айкалыштыруу керектигин билбестиги, туугандары жана жакындары тарабынан жардам жана колдоонун жоктугу. Келгиле эмесе эмчек эмизүүнүн негизги учурларына токтололу. Бул эмчек эмизүүнүн техникасы, эмчек эмизүүнүн артыкчылыгы жана биздин жакындарыбыз бул процесске кандайча жардам берери. Эгерде сиз бир нерседен кооптонуп, билимим же тажрыйбам аз деп тынчсызданып жатсаңыз, бул сабактын аягында сиз жаш ата-энелерден келип чыгуучу бардык суроолорго жооп аласыз.